Саламатсыз урматтуу теле көрүүчү, эфирде бир апта бою өлкөдө жүз берген окуяларды анализдеген Апта Ньюс программасы, анын алып баруучусу жана редактору мен Мерим Абделажанова. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо 11-июлда өтөт. Президент Садыр Жапаров жаңы шайлоо дайындаганын расмий кабарлады. 11-апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Жогоруда аталган 3 шаарда шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган болчу. Шайлоо мыйзамдарына ылайык добуш берүү жокко чыгарылгандан кийин президент 30 күн ичинде кайра шайлоону дайындаш керек эле. Эми жайкы эс алууда да эрикпей күнөстүү өлкөдө күйүп-пышып, тердеп, кургап, саясий өнөктүктүн өрт мезгилин өткөрүү алдындабыз. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо курч өтөт. Өзгөчө талаш тартыш, каршылык менен жүрөт. 45 орун үчүн 2000ге жакын талапкер ат салышат. Ал жакта айлык маяна төлөнбөсө, уча, казы карты тартылбаса, анчалык шаардана менен шайлоого барышат деп калчумунда. Көрсө маркум Алпакын, Элбирбек Иманалиев шаар дегени шаар экен да демекчи. Борбор деген борбор тура. Борбордогу депутаттар эң чоң бюджетти ары калчаганга, бери калчаганга катышат. Анан аны калчаачу кишини аныкташат. Аны шайлоо өзүнчө эле керемет. Оюндар, кызыкчылыктар, убадалар кагылышы менен кечет. Ал мэр деген статуста карманып, анан эле аз убакытта бул кызматтын ээси олигархка айланат да калат. Айтайын дегеним, экс-мэрдин байлыгы 50 миллион АКШ долларына бааланды. Азиз Сурахматов мыйзамсыз баюуга жана коррупцияга шек саналууда. Жыргалды борбордогу атка минерлер татып жаткан тапта четтеги чек арадагылар байлык эмес, бийлик дагы эмес, тынчтык тилеп олтурган чагы. Талкаланган объектилер өрттөлүп кеткен билим берүү уясы, күйүп күлгө айланган турак жайлар. Коркуу, үмүтсүздүк чулгаган, санасыз санга, ою оңго бөлүнгөн карапайым калк. 27 майда президент Садыр Жапаров чек ара жаңжалында өрттөлгөн Максат айылынын эли менен жолукту. Ушул жана башка бул аптада орун алган окуялар менен алдыда кыскача таанышыңыз. Анан эч кайда алыстабаңыз, анткени олуттуу темаларды бирге талдайбыз. Жыйырма 4 май дүйшөмбү. 21 жаштагы жигиттин сөөгү өзүнүн автоунаасынан табылды. Маркум 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан. Вакцинанын жарактан чыккан жагдайы кимдин шалаакылыгы. Орусиядан гуманитардык жардам катары алынган Спутник V вакцинасынын дээрлик 1000ге жакын дозасы жарактан чыккан болчу. Профсоюзчулар Асан Апкуновду кетсин деп жатышат. 2-3 жылдан бери Профсоюздар Федерациясынын ызычуусу токтобой келүүдө. Президент Садыр Жапаров Орусиянын Сочи шаарында сапардын алкагында өлкө башы Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. 25 май шейшембе. Пандемия Азияда күчөп жатат. Аларда Кыргызстанда сандар сүр көрсөтүүдө. Коронавирустан дагы 8 бейтап көз жумду. Москвада кыргызстандык 2 секелек кыз өрттөн абыт болду. Каргашалуу окуя күнү ата-энеси балдарды сыртынан кулпулап жумушка кеткен. Кыргызстанда быйыл 61 миңден ашуун өспүрүм мектепти аяктоодо. Өлкө аймагында акыркы коңгуроо салтанатын онлайн өткөрүү каралган. А бирок бүтүрүүчүлөр арасында жаратылыш коюна барып эс алууну эңсегендер болду. Кыргыз элим, касиеттүү менин мекеним, эркиндигибизди, касиеттүү жерибизди сактап калалы. Эдуард Кубатов Эвересттин чокусунан кыргызстандыктарга кайрылды. 26 май шаршембе. Өр тиричилик. 3 жаштагы бала токмоктон каза болуп калды. Баланы апасы кодачасына калтырып, Орусияга иштегени кеткен. Абактан качууга аракет кылгандардын бири өлтүрүлдү. Молдавановка айылындагы номер 27 түзөтүү мекемесинен качкан 2 адамга курал колдонулду. Ошто 4 соодагерден COVID-19 илдетине шек жаралды. Буга байланыштуу базарда эмгектенген соодагерлерден анализ тесттери алынды. Бул күнү 200дөй тажик жараны Манас аэропортунан артка кайтарылды. Алар Тажикстандын Душанбе шаарынан Бишкекке учуп келишкен болчу. 27 май бейшембе. Алымкадыр Бейшеналиев карандай калп айттыбы. Депутат Рыскелди Мумбеков министрди калп сүйлөөдө айыптап, кызматтан алуу сунушун койду.
Экс-мэрдин байлыгы 50 миллион ақш долларына баланды. Азиз Суракматов мыйзамсыз баюуга жана коррупцияга шек саналууда. Талкаланган объектилер, өртөлүп кеткен мектеп, күйүп күлгө айланган турак жайлар. Садыр Жапаров чегара жаңжалында өртөлгөн Максат айылынын эли менен жолукту. Ошто ит саткандар лабораторияга каражат төлөөнү каалашпайт экен. Алар бир бодо малга 168 сом төлөсөк, майда жандыктарга 80 сомдон беребиз деп наразы. 28 май жума. Жалалабадда дарыяга түшүп кеткен 11 жаштагы бала изделүүдө. Ал көпүрөдөн өтүп бара жатып, аты менен сууга кулап түшкөн. Аскер прокуратурасы Elite House компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевке издөө жарыялады. Файзиев кылмышка кошо катышуу жана коррупция беренелери менен шек саналууда. Бул күнү Баткенге өзгөчө макам берүү мыйзам долбоору каралды. Депутаттардын баары өзгөчө макам берүүнү колдой турганын, бирок мыйзам чийки жазылган деп сындашты. Жаңжалда курман болгон 3 чегарачыга эрдик медали ыйгарылды. Чегарачылардын кесиптик майрамын куттуктаган мамлекет башчы алардын эрдиги унутулбайт деди. 3 чоң шаарда кайра шайлоо өтөт. Президент жарлыкка кол койду. Ошентип шайлоо 11-июлга дайындалды. Жакынкы 10 жылда Баткенди болуп көрбөгөндөй өзгөртөбүз. Элибиз мындай жакшы сөздү оозуңа май деп алкап коет. Мен да оозуңузга май деп айтайын, урматтуу президент. Мындай жалындуу сөздү өлкө башчысы Баткен районунун Аксай айылынын тургундары менен жолугушууда айтты. 3 ай мурун Баткен облусуна өзгөчө статус берүү тууралуу тапшырма бергем. Учурда жогорку кеңеште мыйзам долбоору каралып жатат. Жакында кабыл алынат. Кол коем. Мамлекеттин болгон күчүн Баткенге жумшап жатам. Башка бир дагы районго акча бөлүп бере элекмин. Жакынкы 10 жылда Баткенди болуп көрбөгөндөй өзгөртөбүз, деди президент. Жергиликтүү калк болсо биринчи кезектеги маселелер катары социалдык объектилерди куруу, айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу, пенсия менен жөлөк пулдарды төлөө, жумуш орундарын түзүү, жерлерди трансформациялоо жана башка муктаждыктарды белгилешти. Ушул күндөрдө жогорку кеңеш жыйынында Баткен облусуна өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев документ боюнча Баткенге жеңилдетилген салык, инвестициялык жана мамлекеттик сатып алуу режими киргизилерин айтты. Баткенде иштеп жаткан жана жаңы ачылган ишканаларды 5 жылдан 10 жылга чейин жер, мүлк жана пайда салыгынан бошотуу да каралып жатыптыр. Дегенмен чегара жаңжалдарынан улам сырттан инвестор келбейт деген кооптонуулар да жок эмес. Мындан улам аймакта жергиликтүү ишкерлер арзан, узак мөөнөттүү насыяларга муктаж болуп турат. Ооба, мамлекет башчысы баш болуп, эл өкүлдөрү кош болуп, министрлер кабинети каттуу киришип, бири демилгелеп, экинчиси колдоп, үчүнчүсү аткарабыз деп шай турушат. Бул көрүнүш кооз сөздөр менен куралып, кагаз бетинде калбаса, Баткен 10 жылдыда укмуштуудай өзгөрүүгө дуушар болчудай көз алдымда калды. Бул аптанын эң маанилүү окуяларынын бири президент Садыр Жапаров Баткен эли менен жолугушту. Анда чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери жөнүндө сүйлөдү. Жана бул маселенин чечилиши аймактын социалдык экономикалык жактан туруктуу өнүгүүсүнө түздөн-түз байланыштуу экенин айтты. Баткен особый статус алат. Бул деген сөз налогтон жеңилдик болот, социалдык жактан жеңилдик болот, светтен бардык жагынан. Анан инвесторлорду тартып келиш үчүн Баткенди неме кылып атабыз. Анткени Баткен эми Кыргызстан өзү Баткенден башталат да, мына биягы. Ошон үчүн Баткенди канчалык өнүктүрүп койсок, чегараны чекитти коюп койсок, биз коопсуз өлкөдө жашайбыз деп үмүттөнсөк болот. А эгерде мондай чечилбей чегара атышып күндө жер талашып турсак, анда биз коопсуз өлкөдө жашайбыз деп айта албайбыз. Ошол эле күнү жогорку кеңеш жыйынында Баткен облусуна өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзам долбоорун карады. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев документ боюнча Баткен жеңилдетилген салыктык, инвестициялык жана мамлекеттик сатып алуу режими киргизилерин айтты. Баткенде иштеп жаткан жана жаңы ачылган ишканаларды 5 жылдан 10 жылга чейин жер, мүлк жана пайда салыгынан бошотуу каралууда.
Соңку окуялардын жагдайында Баткен облусуна колдоо көрсөтүү боюнча азыркы күнгө чейин көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө кыска маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Өкмөттүн курамы парламентке Баткен облусуна өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзам долбоорун эл өкүлдөрүнүн алдына алып чыкты. Депутаттардын баары өзгөчө макам берүүнү колдой турганын айтып, бирок тийиштүү мыйзам долбооруна бир топ толуктоолорду киргизүүнү сунуштап, чийки жазылып калганын айтып чыгышты. Мыйзам долбоорунун негизги максаты бул аймакты өнүктүрүү деген чечим кабыл алынды. Дүйнөлүк тажрыйбада начар өнүккөн аймактарды өнүктүрүү үчүн жергиликтүү өзгөчөлүктү эске алуу менен ар кандай режимдер колдоно турганы изилденип чыккан. Тилекке каршы Баткен облусу бир катар жылдар аралыгында толук каржыланган эмес. Биз бул мыйзам долбоорду концепция катары колдойлу, бирок ошол эле кезде чындыгында чийки мыйзам эчтекеси жок. Бул жерде негизи трансформация боюнча дагы жазылыш керек. Ошол эле экономикалык режим жазылыш керек. Баткендеги 31 айыл өкмөтүнүн 30-у дотацияда. Министрлер кабинети Баткен облусундагы мындай айыл өкмөттөрүндөгү билим берүү, маданий объектилерди республикалык бюджеттен түз каржылоо сунушун берди. Муну менен бир жылдын ичинде 6-8 айыл өкмөтү дотациядан чыгат деп божомолдоп жатышат. Албетте бул мыйзамды колдош керек. Бул эми өзгөчө статус деп атпысыңар. Бирок эми жакшы жазылыптыр. Бүт жак камтылган, экономикалык, социалдык бөлөк багыттардын баары тең. Бирок бир дагы маселе, айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгарып үчүн эмне программаңар бар? Эң негизги маселе бүгүн инвесторлор келгенде жердин менчик формасы жөнүндө маселе козголуп атат. Буну жеңилдетүүнү биз бүгүнкү күндө установлен порядкеле болот, бирок тездетүү маселесин карадык. Бир, экинчи аймактык адистештирүү айыл чарбасына тиешелүү болгон маселе боюнча мал чарбасында дагы айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө дагы, кайра иштетүүдө дагы бул багытта атайын бир программа жасап атабыз. Буюрса ал жумуш ишке ашат. Конкретный суроо берейинчи, ошо Кыргызстанда бизде канча аскер шаарчасы бар? Мамлекеттин камкордугунда. Ошондой эле депутат Карамат Орозова Баткендеги айрым аймактарга аскер шаарчасы деген наам ыйгарууну сунуштады. Мен айтайынбы, бизде кошуна Казакстанда 30-дан ашык аскер шаарчасы бар, чек арада аймактар. Булар деген сөз ошо чек аранын коопсуздугу жана чек аранын бекемдиги үчүн берген ошол. Эгер аскер шаарчасы деген макам статус берсеңер, анда как раз сиз айткандай мамлекеттин коргоосунда, мамлекеттин камкордугунда болот болчу да. Карамат Бабашевна, сиздин сунушуңуз эске алынат. Бир эле сөз бул жерде биз мыйзам долбоорун иштеп чыгып атканда ушу Баткен областын ушу өнүгүү багытта караганбызда, эми сиздин сунушуңуз эске алынып, алдагы маселелер киргизгенге мен ойлойм бул карап чыгабыз. Эгерде Баткен облусуна макам берилсе, андагы тургундар салыктын 4 түрүнөн бошотулат. 31 айыл өкмөттүн 30 дотацияда деп. 55% таза суу менен камсыз болгон. 1200 гектар ирригацияны биз жакшы өздөштүрүп, элге суу менен камсыз кылабыз деп. Айтсаңыз, жергиликтүү кайсыл салыктарды биз республикалык бюджеттин эсебинен толуктайбыз, жана айтпадыңызбы? Негизинен 4 салыктын түрлөрү боюнча бул жер салыгы, налог на имущество, сатыктан алынган салык жана киреше салыгы. 4 салык. Ал эми Баткен облусунун мурдагы жетекчиси Мамат Айбалаев өзгөчө макам берүү менен бирге аймактык курал-жарак жактан күчөтүү керектигин айтат. Мен ошондо сунуш киргизгем. Акайттын убагында. Ошо ар бир сайды, орусча айтканда ущельяны 2 мергенчиге берели. 2 мергенчиге берели, мергенчиге снайпер берели. Анан тиги форма берели, айлык берели. Мергенчилер душмандарды терип коет. Десем кабыл албай койдулар да. Мына ошондо бүгүнкү тиги чек арадагы айылдарга тиги курал берүү абдан туура маселе да. Бирок абдан карап көрүш керек. Тиги ошондой мергенчи, негизи мергенчилерде куралды билген, жанагы тиги армияда тиги кызмат өткөрүп келген азаматтар, айыл өкмөтүнүн кеңешинин чечими менен кеңеш элдер кимге берсе болот, ким аны ошентип туруп отряд түзүлсө, мен оюмча абдан туура болот, берилген жакшы болот.
Ошентип, тийиштүү мыйзам долбоору толук бышкан эмес деген жөө менен эл өкүлдөрүнүн купулуна толгон жок. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбооруна толуктоолорду киргизип, кетирилген мүчөлүштүктөрдү кайрадан карап, өкмөт мүчөлөрү келерки жума парламентке алып чыкмай болушту. Анткени Баткен элине бир топ жеңилдиктер каралганы менен каржы булактары толук такталган эмес. Эгер аркага кылчайчу болсом, өкүнүштүү тарых бар. 20 жыл бою өлкө борборунан эң ырак жайгашкан аймак өнүгүүгө бет албады. Анткени Баткенге чек арада жайгашкан аймак катары өзгөчө көңүл буруу өнүктүрүү зарылчылыгынан улам 1999 жылы 12 октябрда облус деген статус берилген. Мындай чечимге келүүгө эмне себеп болгонун кыскача айта кетейин. Диний экстремисттердин тобу 1999 жылы август айынын башында эгемендүү Кыргыз Республикасынын түштүгүнө басып киришип, Баткен районунда өздөрүнүн лагерлерин курган жана аларды чыңдоого аракет кылышкан. Өз максаттарына жетүү үчүн алар милициянын, райондук администрация кызматкерлерин, карапайым адамдарды барымтага алышкан. Бир катар кыштактарды басып алууга да үлгүрүшкөн. Бул окуя Ош облусунун курамындагы Баткен, Лейлек, Кадамжай райондорун, Кызылкыя шаарын кошуп, бир облус куруу демилгеси 1999 жылкы Баткен Когалаңы учурунда көтөрүлгөн. Мындай кырдаал аймак элин бүтүндөй Кыргызстанды сестентти, коопсуздукту чараларын күчтөнтүү зарылчылыгын жаратты. А бирок бул окуяны ал жылдары тез эле унуттук. Мекенчилдик сезими мээге, жүрөккө анчейин жетпеген аз келгенсип, эгемендүү мамлекет катары бийлик өз милдеттемелерин аткарбай келди. Кыскача айтканда, Баткендин деги бир багы ачылбады, деги бир багын ачышпады десем балким туура болор. Коңшу тажик бийлиги менен чыр-чатак көп жылдан бери уланып келди. Сез көрсөтүп турушту десем да адашпас чыгармын. Анын соңку соккусу ушул эле жылы өткөн айдын соңунда орун алып, 36 өмүрдү жалп өчүрдү. Арасында мекенди коргоого бет алып, өлүмгө тике караган, кашык каны калганча мекенди коргойм деп ант берген аскерлер, тагырагы чек ара кызматкерлери да бар. Баткендеги кол салууда курман болгон 3 чек арачыга кече 28 майда чек арачылардын кесиптик майрамында эрдик медалы ыйгарылды. Чек арачылар, аскер адамдары, мекен сакчылары чоң сыйга, сыйлыкка, камкордукка татыктуу. Анткени анын негизинде президент Садыр Жапаров Ош шаарында коргоо министрлигине жана чек ара кызматында иштегендерге 216 батирдин ачкычын тапшырды. Анын 56сы чек арачыларга, калганы коргоо министрлигинин кызматкерлерине берилди. Батир 20 жылдан ашын кызмат кылгандарга, көп балалуу үй бүлөлөргө, жолдошу кызмат учурунда каза тапкандарга жана кызмат учурунда майып болгондорго берилгени айтылууда. Тажик тараптын кол салуусу Баткен облусунда болгон окуя өлкө башыдан тарта бардык жумурай журттун көңүлүн өзүнө бурду. Күтүүсүз жерден куралдуу кол салуу кыргыз армиясынын жетишкендиктерин жана айрым кемчилдиктерин алаканга салгандай эле көрсөттү. Мамлекет ар кандай кырдаалга даяр болуусу керектигин айгинеледи. Коңшу өлкө тараптан атылган окко карама каршы чыгып, аларды ыйык жерибизден сүрүп чыгаруу үчүн бардык куралдуу күчтөрдүн кызматкерлери жан үрөдү. Айрым мекен сакчылары ок кошту. Куралдуу күчтөрдүн жалпы аскерлеринин эржүрөктүгү, тайманбастыгы, эрктүүлүгү, кайраттуулугу элдин жүрөгүнөн түнөк тапты. Аларга алкыш айтылды. Жанын оозуна тиштеген аскерлер өлүм менен өмүрдүн ортосунда өз жанын мекендин суусу, ташы, эли жер үчүн аяган жок. Булардын максаты, эң башкы максаты биздин чек ара заставаны басып алуу болгон да. Эми мал менен токтоп атты, эми алар бизге карата ок аткандан кийин аларга ответин кайтарып аттык да. Анан жөн эле турсак, булар жок экен деп деле басып келиши мүмкүн болчу. Булардын бизге чек ара заставасына жакындаганы вообще жол бербеген жокпуз.
Мекенди карагиндей сактаган куралдуу күчтөрдүн аскерлеринин эмгеги эл тарабынан бааланып, алкыш айтылып, мамлекет тарабынан колдоого алынып, социалдык абалдарына да көңүл буруу башталды. Бул көңүл жылытарлык иш. Коргоо министрлигинин жана чегара кызматынын кызматкерлери бул жолу президенттин колунан батирдин ачкычын алуу үчүн чогулушту. Өмүрүн мекенди коргоого арнагандар бул убакка чейин батирлеп же кызматтык үйлөрдү баш калкалап келишкен. Алардын жүзүндөгү кубанычы өлкө башыдан батирдин ачкычын алган күнү жашоосундагы эң эсте каларлык күндөрүнүн бири болуп калды. Азыр күндө өтө кубанычтамын, толкундан турган учурумуз, 3 балам бар. Келинчегим да аскер кызматкери. Азыр күндө сүйүнүп, туугандыктарымда сүйүнүп, азыр бизди күтүп турган учуру качан үйгө өрлүктөп келебиз деген сүйүнүчтөр менен турушат. 9 кабаттан турган 216 батир бүгүн өз ээлерине тапшырылды. Салтанатка өлкө башчы Садыр Жапаров өзү катышып, аскер кызматкерлерине социалдык жактан колдоо көрсөтүлөрүн жана армиянын кадыр-баркын көтөрүү керектигине токтолду. Ошол эле учурда мекен коргоочулардын үй бүлөлөрү да көңүл сыртында калбастыгын эске салды. Мамлекеттин өзгөчө маанилүү жана приоритеттүү милдеттеринин бири аскер кызматкерлеринин социалдык жактан толук кепилдикке камсыздалышы. Аскер кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу маселеси эң негизги маселе. Аскер кызматкерлеринин турак жай менен камсыздоо милдети ар дайым көңүлүбүздө турат. Калктуу конуштарга, шаарларга турак жай куруу менен гана чектелбестен, чек арада, алыскы аймактарда кызмат өтөгөн аскерлерибизге турак жай сатып алууга, үй тургузууга шарт түзүү жагын тынбай караштырып жатабыз. Бул маселени чечүү үчүн жеңилдетилген ипотекалык кредиттерди берүүгө, аны каржылоонун булактарын табууга, укуктук актыларга дал келтирүүгө тапшырмаларды бердим. Бүгүн ата мекенди коргоочулардын азыркы муунга таазим этип, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн чек ара кызматынын түзүлгөн күндөрүн белгилөө менен бирге аскер кызматчылар үчүн курулган 216 батирди тапшырып, үй бүлөлөрүн салтанаттуу жайгаштыруу иш-чарасын өткөрүп жатабыз. Бул турак жайдын курулушу мындан бир канча жыл мурун башталган, бирок батирлерди тапшырып берүү белгисиз себептерден кечейин деп келген Коргоо министри Таалайбек Өмүралиев каражаттын тартыштыгынан улам батирлер толук бүткөрүлбөй жатканын айтып өттү. Бул курулуш 16 жылдан баштап курулуп атат. Жакшы бир курулуп аткан, бирок акчанын каражаттын жетишпегендиктен жыл сайын токтоп калып турганда. Анан мына ушул быйыл жаңы жылдан баштап ушу каражатты таап, ушу президенттин буйругу менен мына ушу майрамга бүтүрдүк. Ошондо бардык квартиралар берилеби бүгүн? Бардык квартиралар берилет, бир резерв калат, бир 5-6. Ал деген баягы өзүңөр билесиңер, ар кайсы бир окуялар болуп калышы мүмкүн. Бир аскерлер бир каза болуп калат, ошолордун бир семьясын камсыздашыбыз керек. Же бир башка бир дагы бир эмелер баягы муктаждуу бир суроолор болот да, ошого биз ошолорду Коргоо министрлиги тарабынан салынган көп кубаттуу турак жай Коргоо министрлигинин алдында бөлүштүрүлгөн. Батир алуучу кызматкерлер үчүн атайын талаптар бар. Дал ошол талаптагы кызматкерлерге батирлер ыйгарылды. Критерийлери бул 20 жылдан өйдө кызмат кылуу. Биринчиден дегенде баягы льготниктер деп коет, баягы ушу офицерлердин баягы жубайлары, эмелер жанагы кандай каза болгон офицерлердин жубайлары семьясы алат. Экинчиден көп балалуу семьялар, үчүнчүдөн бул жанагы үй бүлөсүндө бир инвалид бар семьялар да. Андан кийин бүт баары критерий жанагы 20 жылдын өйдө болуш керек кызматы. Ошол квартираларга баягы жилищный кодекс боюнча татыктуу болуш керек да. Ошол критерийлер менен берилип атат. Заир Исаков куралдуу күчтөр кызматында эмгектенгенде 22 жылдын жүзү болгон. Бул убакка чейин батирде 4 баласы менен жана келинчеги болуп жашап келишкен. Эми мынтип 3 бөлмөлүү үйлүү болуп турат. Мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн көмөккө үй бүлөсү менен ыраазы болушууда. Кандай дейт, дарак бир жерден көгөрөт деген сөз бар эмеспи Кыргызда. Анан кийин өзүмүн эмем ушу мекенди ууруу болуп талпынганмын. Ошодон бери ушу мекенге болгон ынтызарлыгым күчөп, убагында квартираны жеткизе албай калган күндөрүм болгон. Бирок
жолу менен экен. Азыркы күндө 4 баламы, келинчегим, өзүбүз 6 ушунун аркасынан ушу айлыгым менен жашап келебиз. Кудайга шүгүр жетет. Бүгүн Кудай насип этип буйруп үй алып отурабыз. 3 комнаталуу. Күйөөм 22 жылдан бери иштейт. Ушул аскер кызматында буга чейин биз ошо квартиралап жүргөнбүз. Күйөөм аянасы менен биз эч качан үй салып эметкен эмеспиз. Кудайга шүгүр, ушул аскер кызматкерлерине чоң көңүл бөлүүлөр болуп жатат. Насип кылып ушул бүгүн үйлүү болуп отурабыз. Кубанычыбыз чексиз. Өмүрүн канчыгага байлап, мекенди коргогон кызматкерлеринин эрдигин жана мээнетин жакынкы убакта болуп өткөн Баткен окуясы ачыктады. Өлкө башчы Садыр Жапаров мындан арыда куралдуу күчтөрдүн кызматкерлерине ар багытта колдоолор боло турганын айтып, мыкты деп табылган кызматкерлерге өзүнүн атынан белектерди ыйгарды. Эскерте кетсек, жаңы пайдаланууга берилген батирлер бардык шарты менен каралып, жылуутуу системасы жана лифта орнотулган. Бул курулуш 2016 жылы башталып, капсуласы салынган. Таткашабдан Элдар Өмүрбек уулу, Аптаньюз. Өзгөндү Баткенге берип, анын ордуна ат башын алдык же Ош облусунун Ат башы районунан болосузбу деген шакаба посттор, билдирүүлөрдү соңку күндөрү көп укчу болдуңузбу? Ооба, менин социалдык баракчамда абдан көп кездешти жана бир сыйра бырс этип күлүп да коюп жаттым. Эмнеге бул тема көтөрүлгөнүн жана тамашага жем таштаганын айтып берейин. Кыргызстанда жалпысынан 37 райондун акими жаңы дайындалды. Алардын арасында иштеп жаткан 19 аким башка райондорго которулуп, 18-и кызматтан алынды. Алардын ордуна аймактык кадрлар резервинде турган кадрлар тандалды. Бул учурда акимдердин автобиографиясы жазылып, дал ушундай адашуулар өлкөнүн түштүк аймагындагы райондорду түштүк облустарга каратып жазып алуу жаңылыштыктары жүз берди. Эми ротациялоого эмне түрткү болгонун жана кандай жүргөнүн айтып берейин. Ротация аркылуу коррупцияны ооздуктап, өлкөнү өнүктүрүп, түндүк түштүк деген бөлүнүүчүлүк кесепетти жоюп, атаңдаштыкты күчөтсөк болобу? Ротациялоо түшүнүгүн дал ушундай мүнөздөгөндөр бар. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев район акимдерин ротациялоодо бир нече критерий эске алынганын билдирди. Агалайык аттестациядан өткөн, өз ордуна ылайык келген кадрлар тандалып, түндүк аймактан түштүккө, түштүк аймактан түндүккө деген жоо менен которулду. Акимдердин сапатын жакшыртуу максатын көздөдүк. Элде арыздануу, нараазачылык көп экен. Ошонун баары кызматтан кетти. Аттестациядан өтүп, билим деңгээлин, тажрыйбасын көргөзө алган акимдер жана конкурс аркылуу тандалган кадрлар дайындалды, деди Маматалиев. Бирок эксперттер арасында бул ыкма жемишин бербейт деп жатат. Анткени өнүктүрүүгө дилгир, абдан жөндөмдүү жетекчи болсо да, эгер райондун казынасы бош болсо, анда натыйжасыз болот деген негизде. Өлкөдө өзүн өзү каржылай албаган, дотацияда олтурган бир канча айыл өкмөт, райондор бар. Маалымат үчүн айта кетсем, президент расмий сайтындагы маалыматка ылайык акимдерди ротациялоо мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндөгү жарлыкка ылайык жүргүзүлдү. Анда мындай чечим коррупцияны жоюу, жергиликтүү администрация башчыларынын ишинде бейтараптыкты камсыз кылуу максатында кабыл алынганы айтылат. Кыргызстанда 495 айыл өкмөттүн башын кошкон 44 район бар. Бул жума ичинде өлкөдө бир топ өзгөрүүлөр орун алды. Алардын сап башында райондордун акимдеринин ротацияланышы. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыгына ылайык жуманын алгачкы күнүндө район башчылары орун алмашты. Мындай чечим мамлекеттин пайдасына кабыл алынып жатканы менен түшүндүрүлөт. Бирок кадр алмашуу менен гана маселе чечилбейт деп кулак каккандар бар. Ага мамлекет шарт түзүп бербесе, башчылар канчалык иш билги болгон менен тоскоолдуктар жаралат. Ага негизги себеп райондордун бюджеттик капчыгы жука болуп келгени. Бул чейин эле белгилүү деп жатышат. Ырычак жок, кандай болот дейт. Менимче бул жактан ошол өкмөттүк деңгээлде дагы бул маселе кайрадан ошол караш керек. Бир кадамды таштадыкпы? Ал жыйынтыкка жетиш үчүн анын артынан кийинки кадам ошол өкмөттүн деңгээлинде жасалып туруш керек. Ошол баягы бекемдөө, ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү.
Анан эми миң кыйын болгон менен эгер шарт болбой турган болсо, жана иштин бир жыйынтыгын күтүү мүмкүн эмес да. Мына ушундай эле пикирди мурдагы экс-премьер-министр Алманбет Матубраимов билдирген. Ал бир гана бюджеттик маселеге токтолбой бир нече мисалдарды айтып өткөн. Бизде кадр тандоо, даярдоо деген жок. Кээ бир балдар мыкты интеллектуал болсо да башкаруучулук жөндөмү жок болот. Кадр дайындоодо да кайсы кадрды кайсы жерге дайындоону мыкты түшүнүү керек. Экинчиден мыкты кадрды алып келгенде деле 6 айга жетип жетпей алмаштыра беришет. Ал районду өздөштүрмөк тургай аппараттын ким экенин, ошол жерде иштеп жаткан кызматкерлери кандай деңгээлде экенин билүүгө үлгүрбөгөн бойдон кете берет. Ал эми ротациялоонун жакшы багыттары бар экенин билдиргендер жок эмес. Анткени көз көрсүн деп иштеп жүргөн акимдердин иргелип чыгуусуна шарт түзүлөт. Бул убакка чейин жүрүп келген тааныш билиш менен келген кызматкерлердин саны кыскарып, реалдуу иш билги адистердин келүүсүнө ишеним жогору дешет коомчулук. Эч качан бул ротациядан чочубаш керек. Кайра колдоп кубатташ керек. Эмне үчүн? Анткени биринчиден өзү тааныбаган чөрөгө келип, тааныштарынын, туугандарынын көрсөтмөсүсүз жеке өзү чечим чыгара алабы? Ал ошол жерге барып туруп өзүнүн кесипкөйлүк адистигин көрсөтө алабы? Бул тез арада эле жыйынтыгы чыгып калат. Ким иштей алат, кайсыл ротацияланган аким барып өзүнүн баягы демилгелүү, жигердүү иштерин кыла алат. Бул өтө карта ачылгандай эле ачылып калат. Акимдердин ротацияланышынан эл жакшы үмүттөрдү байлап турат. Анын негизгилеринин бири болгон коомчулуктун эки тараптуу бөлүнүп жарылуусуна, бөгөт коюуларына ишеним чоң. Мындан улам ар кайсы аймактан которулган кадрлар өзгөртүүгө аракеттерди жасайт деген үмүттөр бар. Кескин өзгөрүүлөрдү эл күтөт да. Себеби дегенде баягы бир жерде ыкшоолук менен иштеп аткан кадрдан жаңы эч нерсени чыгара албай калдык да. Ошондуктан кызматкерлер мындан ары ошол жерине мына түндүк түштүк бир мындай интеграциясын жасаганга аракет болду деп эсептейм да мен. Себеби дегенде бизде эң жаман нерсе бөлүнүүчүлүк. Ал түндүк түштүккө бөлүнүү, урууга керек болсо районго чейин бөлүнгөн нерсе өтө жаман мындай адат болуп кетти деп айтсак болот. Эми баягы өткөн пландуу экономиканы башынан өткөргөн союз доорундагыдай эле кадрлар баарын чечет деген. Эгерде ошол мына түндүктөн алып келген акимдер түштүктөн барып түндүктө бир топ өзгөртүүлөрдү жаратып берсе жаман болбойт эле деп ойлогум, айткым келет да. Ал эми жуманын экинчи күнү тагыраагы 25 май президенттин буйругу менен Ош облусуна ротацияланган акимдер Ошко келип, министрлер кабинетинин Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдыраимов менен жолугушту. Облус башчы жаңы дайындалган акимдерди кабыл алып, тез аранын ичинде жумушту жөнгө салууну табыштаган. Мен ойлойм, ошол тажрыйбаңыздарды, анан кийин азыркы биз түзүп аткан программалар бар, ошол программаларды улантып кетишиңиздер керек, токтотпой. Тез аранын ичинде райондун абалы менен, райондун калкы эли менен баардыгын тез аранын ичинде таанышып түшүңүздөр керек. Ош облусунун Карабулжа районунун акими болуп дайындалган Аманкан Кенжебаев бул убакка чейин Сокулук районунун администрация башчысы кызматын аркалаган. Ал биринчилерден жумушун негизги көйгөйлөрдөн баштай турганын билдирген эле. Ошол убакка чейин тартыш болуп келген жер маселеси, андан сырткары бир топ көйгөйлөр жөнгө салынарына ишендирип кеткен. Эми ар бир аймакка келсең, ар бир айыл өкмөт өзүнүн проблемасы бар. Ошол проблемаларды ошол регионго карата чечиш керек деп ойлойм. Бириси угуп атабыз, сел жүргөн жерлер бар, үй көчүрө турган жерлер бар экен, алардын маселеси, жер маселеси бар экен, инвестиция ишкерлер боюнча маселе бар экен. Биринчи очередь ошону карайбыз. 7 айдан ашуун убакыттан бери жетекчиси жок ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Кара Суу районунун акими болуп Турсунбек Ногоев дайындалган. Ал бул убакка чейин Чүй облусунун Жайыл районунун акими болуп эмгектенген. Кара Суу районуна жаңы дайындалган аким тууралуу бул убакка чейин социалдык баракчаларда маалыматтар таркаган. Анда аталган жетекчи кылмыштуу топтун мүчөсү катары айтылган эле. Ал эми Ногоев бул маалыматтарды четке кагат. Мен өзүм 91-жылы мугалимдик жолунду баштаганда оор мезгилде иштедим. Ошол мезгилдин ичинде 3 мектепти жетектедим. Эмне үчүн анда ошолор айтышпайт? Бул жигитти мектептин директору кылганга болбойт. Бул кылмыштуу топтун мүчөсү эле деп. Андан кийин ушул Жайыл районунда акимдин орун басары болуп 3 жылга чейин эмгектендим. Эмне үчүн ушул мезгилде бул маселе көтөрүлгөн эмес? Качан гана 2014-жылы май айында ушул райондун акими болуп дайындалгандан баштап бул маселе көтөрүлүп келди. Мен ачкандай кылмыштуу топтун мүчөсү эмесмин. Мен Кыргыз Республикасынын жараны, мыйзамдуулукту сактаган инсанмын.
Ош облусунда тамтыгы чыккан негизги жолдордун бири Нокат районунда. Бул убакка чейин аталган аймактын жарандары жолду оңдоо талабы менен нааразычылыктарын бир нече ирет билдирип келишкен. Аталган районго жаңыдан дайындалып келген Данияр Иманалиев эң алгач мына ушул маселени чечүү тапшырмасын алганын билдирген. Эми барыбызга эле маалымат болгондо бул социалдык баракчаларда, массалык маалымат каражаттарда бул инфраструктуралык долбоорлор, өзгөчө айтканда жол, ошо 47 километр боюнча эл аралык жолдун акыбалы өтө начар деп атат. Ошол менен биринчи ирет таанышыбыз керек. Көчө дагы жетекчилик айтты, ал боюнча дагы тез аранын ичинде ушул маселени чечишибиз керек. Ош облусунда дыйканчылыкты жолго койгон Араван районунун жетекчиси болуп Сейтек Улубаев дайындалган. Ал бул убакка чейин Нарын облусунун Актала районунун башчысы болуп эмгектенген. Жаңы дайындалып келген аким айыл чарба маселелери менен тааныш болгонун билдирип, өнүктүрүүгө аракеттер көрүлөрүн убадалаган. Ал үчүн тажрыйбалуу адистердин жана Араван районунун жарандарынын жардамына муктаж экенин билдирген болчу. Райондун социалдык экономикалык өнүгүү стратегиялык программасы менен таанышып, мүмкүн ошондогу жердеги ошол географиялык климатты, жердин шартын өзгөчөлүгүн эске алуу менен ошол жерде бир катар иш-чараларды дагы колго алабыз деп. Ош облусунда ротацияланып келген акимдер жумушун баштаганына аз эле убакыт болду. Ар бир аймактын социалдык абалына жараша иш жүргүзүүнү башташканын министрлер кабинетинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы билдирип жатат. Ал эми облус башчы жаңыдан ишин баштаган акимдерге 1 ай убакыт бериптир. Бул убакыт аралыгында өзүнүн аткарган жумушунун жыйынтыгын көргөзбөсө, анда аларга сунуш берилет деп билдиргенин маалымат катчысы белгилөөдө. Эми булардан жыйынтыкты азыр иштегенине ошо 1 жума гана болсо, азыр эми күтүш кыйын. Ош облусунун башчысы Жарасул Абдыраимовдун тапшырмасы бар. 1 ай убакыт берген акимдерге, эгерде ошол 1 айда эптей албаган акимдер болсо, аларга дагы бир сунуштарды берем деп айтты. Азыркы учурда ошол 1 айлык мөөнөт менен иштеп жатышат. 1 айда өзүн кандай көргөзөт, жыйынтык ушул 1 айда билинет. Эскертсек, президенттин мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыгына ылайык өлкөнүн бардык район башчылары алмашуу жолу менен жумуш баштады. Анда өлкөнүн түштүк аймагынын район башчылары түндүккө, түндүк аймагындагы жергиликтүү бийлик жетекчилери түштүккө жөнөтүлгөн. Ушул жылдын март айында мамлекеттик кадр кызматы район акимдерин мамлекеттик аттестациядан өткөргөн. Аттестациянын жыйынтыгы боюнча мамлекет башчынын жарлыктарына ылайык 37 аким иш ордун которду. Кыргызстан боюнча жалпы 495 айыл өкмөттүн башын кошкон 44 район бар. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Аптаньюз үчүн. Германия Намибияны оккупациялап турган маалда ал жактагы Героро жана Нама деп аталган түпкүлүктүү урууларга кыргынды мойнуна алды. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Мас 28 майда билдиргендей, Берлин Африканын түштүк батышындагы жайгашкан мамлекеттен жана генетикке кабыл алынган 10 миңдеген адамдардын урпактарынан кечирим сурады. Гонконгдогу демократиячыл медиа магнат Джимми Лай 2019 жылы уруксат берилбеген акцияга катышканы үчүн 14 айга кесилди. Лай жана башка 9 демократиячыл активистке соттун өкүмү 28 майда чыкты. Алардын баары 2019 жылдын 1 октябрында Кытайдын улуттук күнү белгиленип жаткан маалда өкмөткө каршы акцияга чыкканы үчүн күнөөлүү деп табылды. Москва шаардык соту Медуза басылмасынын журналисти Иван Галуновдун иши боюнча өкүмүн чыгарды. Ага ылайык 2019 жылы Галуновдун сумкасына маңзат салууга айыпталып камалган 5 полиция кызматкери 7 жылдан 16 жылга чейин эркиндиктен ажыратылды. Сот Галуновдун жарандык доосун канаттандырып, камалгандардын ар бирин жабырлануучуга 1 миллион рубль төлөп берүүгө милдеттендирди. Ушул жана башка дүйнө кызыктарын Айганыш Туратбек кызы айтып берет. Гонконгдогу демократиячыл партия магнат Джимми Лай 2019 жылы уруксат берилбеген акцияга катышканы үчүн 14 айга кесилди. Лай жана башка 9 демократиячыл активистке соттун өкүмү 28 майда чыкты. Алардын баары 2019 жылдын 1 октябрында Кытайдын улуттук күнү белгиленип жаткан маалда өкмөткө каршы акцияга чыкканы үчүн күнөөлүү деп табылды. 73 жаштагы олигарх буга чейин да ошол жылы өткөрүлгөн митингдерге чыкканы үчүн абакта жазасын өтөп жатат. Миллиардер жалпысынан 20 ай түрмөгө отуруп чыгышы керек. Ушул ай башында бийлик Лайдын компаниясындагы активдерин камакка алган. Анын компаниясы Гонконгдун жана Кытайдын бийлигин сындап келген Apple Daily басылмасын чыгарат.
Шри-Ланка деңиз флоту экологиялык кырсыктын алдын алууга аракет кылууда. Бир нече күндөн бери Коломбо портунун жанына оор жүк ташуучу кемеде өрт болуп жатат. Гуджарат штатынан сүзүп чыгып, миңдеген контейнерлердин, анын ичинде химиялык заттар менен күйүүчү майды ташып өткөн. Окуянын кесепетинен күйүп кеткен май менен полиэтилен өндүрүү үчүн гранул салынган 8 контейнер сууга кулап түштү. Бул Бурбур калаага жакын жайгашкан Негомбо пляжынын булгануусуна алып келди. Жеке чыгуу үчүн Нидерланды менен Индиянын куткаруучулары Шри-Ланканын бийликтерине жардам берүүдө. Азот кислотасы салынган идиштен чыккан өрттөн улам 186 метрлик кеме сынып кетиши мүмкүн. Тергөө иштери жүрүп жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда экипаж Шри-Ланка сууларына киргенде азот кислотасынын агып жаткандыгын байкаган. Адистердин айтымында кемедеги өрттү өчүрүүгө дагы бир нече күн талап кылынат. Конго Демократиялык Республикасынын чыгышындагы Гома шаарынын 10 районунан 400 миңге жакын адам эвакуацияланууга тийиш. Анткени жакын арада Нираганго вулканынын жаңы атылышы башталышы мүмкүн. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча эвакуациялануучу балдардын саны 280 миңге чейин. Башында бизге эвакуация кандайча болору жөнүндө маалымат күткүлө дешкен. Бирок бүгүн айрым аймактардын жашоочулары шаардан чыгып кетиши керектигин укканда таң калдык. Бизге унаа беребиз деп убада беришкен. Бирок азырынча эч нерсе жок дейт Гома шаарынын тургуну. Качкындардын айрымдары чек арадан өтүп, коңшу Руанданы көздөй бет алышса, калгандары Киву көлү аркылуу коопсуз аймактарга кеме менен жетүүгө аракет кылышууда. Жаңы жарылуу болгон учурда Гоме жарым жартылай жок болуу коркунучунда. Анткени вулкан түштүк тарабынан лава агып көлгө шашылат. Өткөн ишембиде атылган Нирагонго жанар тоосу шаардан 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ок атышпоо макулдугунан бир жумадан кийин Израилдин бомбалоосуна кабылган Газа шаары кадимки калыбына келүүгө аракет кылып жатат. Израилдин Палестина анклавындагы ракеталык чабуулунан 250 миңден ашуун адам өлүп, миңдеген адамдар жаракат алышты. Газадагы маанилүү инфраструктура, анын ичинде жолдор, суу жана канализация тармактары, медициналык жана билим берүү мекемелери бузулган жана талкаланган. Электр чуалгыларынын жарымы иштебей калган. Эске салсак, Иордан дарыясынын батыш жээгинде Израилдин чек ара полициясы менен болгон кагылышууда кеминде бир палестиналык өлтүрүлүп, 10дон ашуун адам жаракат алган. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче, кагылышуу Израилдин коопсуздук күчтөрү Палестинанын жөөт мамлекетинин бийлиги отурукташуу иш-аракеттерин жүргүзүп жаткан аймакка таркай баштагандан кийин болгон. Демонстрациялар полицияга таш ыргытышып, алар болсо көздөн жаш агызуучу газ, резина, ок жана аскер куралдары менен жооп беришти. Кыргызстан аскер күчтөрүн тоо шартында кызмат өтөй ала турган атайын бөлүктөрдү жана чек арада элдик кошундарды түзүү аркылуу бекемдейт. Бул тууралуу 29 майда президент Садыр Жапаров Кыргызстандын аскер кызматкерлерин жана ардагерлерин куралдуу күчтөр күнүнө карата куттуктоосунда айтты. Өз кайрылуусунда мамлекет башчысы Кыргызстандын аскер күчтөрү өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө каршы жасалган ар кандай аракеттерди толугу менен токтотууга даяр экенин белгилеп, жоокерлердин тайманбастыгы жана эр жүрөктүгү сырткы душмандын мизин кайтарарына бекем ишенерин билдирди. Акыркы кырдаалдар чындыгында аскер күчтөрүн, бөлүктөрүн бекемдөөнү талап кылууда. Бир апта бою окуялардын топтомун мен Мээрим Абдилажанова кесиптештерим менен бирге жеткирүүгө аракет кылдым. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.